Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Садыр Жапаров Астанада Си Цзиньпин менен жолукту, талкууланган маселелер. Садыр Жапаров 3-июлда Астанадагы Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушканын президенттин маалымат кызматы кабарлады. Жолушуда Жапаров Кытай Кыргызстандын негизги соода жана инвестициялык өнөктөштөрүнүн бири экенин, жылдан жылга эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүүнүн өсүшүнүн оң динамикасы байкалып жатканын айткан. Президент Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорун биргелешип жылдырууда 3 тараптуу өкмөттөр аралык келишимге кол коюу менен долбоордун саясий этабы ийгиликтүү аяктаганын белгилеп, кийинки кадам кыйла деталдуу коммерциялык келишимди бекитүү экенин айтты. Ал быйыл Кыргыз-Кытай чек арасында жаңы бедел өткөрмө пунктун ачуу жана андан кийин Барскон 3 Турфан Ак суу жолунун курулушу боюнча да маселени козгоду деп жазылат кабарда. Кытай лидери соода алакасын 2 эсеге көбөйтүү керектигин айтып, Кыргызстандан экологиялык таза продукцияны импорттоо үчүн Кытай рыноктары ачык экендигин белгиледи. Мындан тышкары Ош-Кашкар авиакаттамынын ачылышын колдоого даяр экендигин айткан. Лидерлер бири-бирин өз өлкөлөрүнө сапар менен келип кетүүгө чакырышкан. Ошондой эле тараптар энергетика, транспорттук, логистикалык, инвестициялоо жана маданий гуманитардык тармактардагы кызматташуу маселелерин козгошкон. Туугандар, эгерде сиздерде дагы монтип машиналарыңыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. Эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ошол App Store же Google Play аркылуу ширетме тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширетүү үчүн өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар, өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. Чүй облустук сотунун 2 судьясы коррупцияга шектелип УКМК тарабынан кармалды. Чүй облустук сотунун 2 судьясы коррупцияга шектелип кармалды. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине укук коргоо органдарындагы өздүк булактар билдирген. Алдын ала маалыматтар боюнча кечээ УКМКнын кызматкерлери сот имаратында тинтүү жүргүзүп, андан соң судьялар камакка алынган. Судьялар пара талап кылгандыгы үчүн кармалган. Буга чейин башкы прокурор Максат Асаналиев АТА жана КУЖ аттуу сотторго карата кылмыш ишин козгогон. Фемида өкүлдөрүн кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү үчүн соттор кеңеши көзөмөл органдын сунушун карап чыгышы керек деп айтылат маалыматта. Ал арада жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков сот тутумунун ишмердүүлүгүндөгү коррупциялык көрүнүштөргө чыдабай турганын, сот тармагында таза эмес жана абийирсиз судьяларга орун жок экенин белгилеп келгенин анын маалымат кызматы билдирди. Тийиштүү мамлекеттик органдардын коррупцияны жоюуга багытталган бардык аракеттери жогорку соттун жетекчилиги тарабынан толук колдоого алынууда деп билдиришти жогорку соттон. Алмамбет Анапияевдин бир тууганы кармалды. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү маркум Алмамбет Анапияевдин бир тууганы Галмамат Анапияев кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Ал ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шектелүүдө. УКМКнын маалыматы боюнча Галмамат Анапияев бир жаранга көмүрдү ири өлчөмдө жана арзан баада тоннасын 1,6 миң сомдон сатам деп $100,000 алып алдап кеткен. Ал убадасын аткарбай же алган акчаны кайтарбай жүргөн учурда аталган кылмыш иши боюнча тергөө иштери улантылууда. Садыр Жапаров Кыргызстан Монголияга айыл чарба продукциясын сунуштай алат. Өлкө башчы Садыр Жапаров Казакстанга болгон иш сапарынын алкагында Монголиянын президенти Ухнагин Хурэлсух менен жолугушканын президенттин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда Жапаров акыркы жылдары Кыргызстан менен Монголиянын ортосундагы саясий диалог жандана баштаганын айтып, Бишкек үчүн Улан-Батор менен соода-экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү маанилүү экенин кошумчалады. Президент Кыргызстан экологиялык жактан таза айыл чарба продукциясын өндүрүүнү өнүктүрүүгө багыт алып жатканын айтып, Монголиянын рыногуна жогорку сапаттагы жана экологиялык таза продукцияны сунуштай аларын белгиледи. Жапаров Ухнагин Хурэлсухту Кыргызстанга расмий иш сапар менен келүүгө чакырды деп жазылат маалыматта. Өз кезегинде Монголия башчысы Жапаровга Кыргызстан менен транспорттук, логистикалык, билим берүү жана башка чөйрөлөрдү өнүктүрүү боюнча кызматташууну тереңдетүү жагын карап чыгууну сунуштаган. Ал Садыр Жапаровдун чакыруусун кабыл алды. Белгилей кетсек, 4-июлда Астанада ШКУга мүчө мамлекеттердин башчылардын кеңешинин жыйыны өтөт.
Зулушев Көкбөрү Федерациясынын башчылыгынан кетти. 2-июлда Көкбөрү Федерациясында кезексиз жыйын өтүп, анда көчмөндөр оюну боюнча Астанага барып сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген адис Рамис Кудайбергенов маалымат берген. Ал Зулушевке Көкбөрү Федерациясында көчмөндөр оюнуна даярдык кечеңдеп жатканын, тез арада кошумча адистерди тартуу керектигин билдирген. Зулушев сунушту туура таап, Көкбөрү Федерациясынын жетекчилигине жаш, күч кубаттуу жетекчи керектигине ынанып, кызматын өткөрүп берүү чечимин кабыл алган деп айтылат маалыматта. Зулушев ордуна Айбек Абылкасымовдун талапкерлигин көрсөткөн. Эске салсак, Курманкул Зулушев бул ишти өткөн жылдын август айынан бери аркалап келген. Ал жакында эле башкы прокурор кызматынан да кеткен. Индия мамлекетинен жасалуучу $45.000 акча каражат керек болуп жатат. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздар амансыздарбы? Мен Элимити фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Азыркы учурда ушул Баткен облусунун тургуну. Ушул эжебиздин уулу оор дарт менен ооруп калыптыр. Ошол себептерден сиздерден жардам суроого муктаж болуп турат. Келиңиздер көптү көсөкөл болот демекчи. Биздин фонддо дайыма кайдыгер карабаган инсандар көп. Ошол себептен ушул бир тууганыбызга жардамыңызды аябай, ушул күндө кыйналып, кыйынчылыктан ушундай 2 жылдан бери ушундай төшөктө тура албай, кыйынчылык абалда күн кечирип жатат туугандар. Ушуга кайдыгер карабастан бул дагы биздин бир тууганыбыз. Эртеңки күнү ушул тууганыбыз дагы туруп, биздин катарда ушундай басып кала турган болсо, эң чоң бир сооптун жана бир жакшылык иштин туу жокусунда турган адамдардын катарында болобуз туугандар. Урматтуу кайдыгер карабаган кыргыз элим, мына менин балам Орозовбек болот. 2 жылдан бери остреолейкозменен ооруп келет. Ушул балама Индия мамлекетинен жасалуучу $45.000 акча керек болуп жатат. Ошого аз да болсо да салымыңыздарды кошуп жардам берүүңүздөрдү суранам. 839708 Менеканкы деп чыгат. Сберкартта Бахтияр А деп чыгат. Оштун дүкөндөрүнөн Афганистанда жасалган суусундуктар сатыктан алынууда. Оштун соода түйүндөрүнөн Золотая жизнь аталышындагы газдалган анар суусундугу сатыктан алынууда. Тиешелүү буйрукту ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык департаменти чыгарганын мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык, мындай чара калктын айрыкча балдардын ден соолугуна коргоо максатында жүргүзүлүүдө. Лабораториялык изилдөөлөр суусундуктун курамында балдардын жүрүм-турумуна жана көңүл буруусуна терс таасир тийгизген азорубин E122 боёгу бар экенин аныктаган деп айтылат маалыматта. Соодагерлерге аталган продукцияны сатууга тыюу салуу боюнча көрсөтмөлөр берилип жатканы кошумчаланды. Сүттүн баасы майлуулугуна жараша аныкталат. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги сүттүн майлуулугуна жараша баанын тарифтик графигин сунуштады. Баанын мындай графиги ар бир заводдо орнотулат. Ага баш ийбегендерге чара көрүлөт. Эгерде сүттүн майлуулугу 3,4% болсо, завод кабыл ала турган баа 35 сомду, ал эми сүттү топтоо даярдоочунун маржасы 500 сомду түзөт деп айтылат министр Бакыт Төрөбаевдин маалыматында. Баалар аймакка орточо айлык акыга, тоюттун наркына жана сомдун курсуна жараша монополияга каршы кызмат тарабынан белгиленет. Эгерде дыйкан менен заводдун ортосунда сүттүн майлуулугуна карата кандайдыр бир талаш тартыштар жаралса, биздин ветеринардык лабораторияга кайрылса болот. Биздин ветеринардык лаборатория экспертиза жүргүзүп, эгер корутундуда сүттүн майлуулугу 4% болсо, завод фермерден сүттү 40 сомдон кабыл алат, дейт Төрөбаев. Милиционер Султан Жумабек уулу Соңкөлдү сүзүп өтүүнү көздөөдө. Милиция кызматкери Султан Жумабеков уулу нарындагы Соңкөлдү сүзүп өтүүнү көздөөдө. Бул тууралуу уюштуруучулар билдирди. Ал Соңкөлдү сүзүп өтүү менен дүйнөлүк рекордду коюуну пландап жатат. Учурдагы даярдык көрүүдө. Эскерте кетсек, Султан Жумабек уулу 2022-жылы Ысык көлдү туурасынан 25 чакырым сүзүп өткөн. Ал Кыргызстанда ультра триатлондук аралыкта 13 чакырым сууда сүзүү, 340 чакырым велосипед менен 52 чакырым чуркоо басып өткөн биринчи адам болгон. Волна ден соолукту чыңдоо борбору от массажы менен гайморит, простатит, грыжа, остеохондроз, куян, жел кабыз, артрит, артроз, тизе муун, баш оору, суук тийүүнү дарылоо жана гандин таякчалары менен жасалган массаж аркылуу кан айлануу системасын жакшыртуу, гайморитти дарылоо үчүн бет көмгөйчөлөрүнө от жагуу, андан соң табыгый чөптөрдөн жасалган порошокту мурунга үйлөп ириңдерди алып чыгаруу, төмөндөгү ооруларды айыктыруу үчүн дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасап, андан кийин от жагып, денедеги токсин, шлак, туздарды чыгаруу,
Бизге келип, кепилдик менен ден соолугуңуздарды чыңдап кетиңиздер. Санкт-Петербургда кыргыз аял кармалып балдары кароосуз калды. Санкт-Петербургда кыргыз аял Красный айылындагы мигранттарды убактылуу кармоочу жайга камалып, балдары кароосуз калды. Бул тууралуу акыйкатчы омбудсмен Жамиля Жаманбаеванын аталган шаарда Орусиянада укуктар боюнча ыйгар муктуу өкүлү Татьяна Москалькова менен бирге кыргыз мигранттары менен жолугушуусунда айтылды. Маалыматка караганда кыргыз жараны административдик тартип бузган, сот аны депортациялоо чечимин кабыл алып, кийин аны балдар менен өз алдынча өлкөдөн чыгып кетүүгө өзгөрткөн. Татьяна Москалькова балалуу аялдарга мажбурлап депортациялоо колдонбастыгын айтты. Башкача айтканда аялга өз ыктыяры менен балдар менен өлкөдөн чыгууга мүмкүнчүлүк берилет. Ошондуктан бул учурда биздин кийлигишүүбүз зарыл. Анткени балдарды апасынан ажыратууга болбойт. Балдарды кароосуз калтырбоо керек. Биздин кызматкерлер үй бүлөнүн өзгөчө балдардын укуктарын камсыз кылуу боюнча чараларды көрүшөт деп белгиледи ал. Москалькованын маалыматында жыл ичинде Орусияда жүргөн 28 кыргыз жараны кайрылса, анын оң жагынан чечилген. Кайрылуулардын көпчүлүгү депортация маселесине байланыштуу болгон. Сотто биз өлкөдөн чыгаруудан башка альтернативдүү чараларды колдонуу зарылдыгын далилдейбиз, деди Москалькова. Махмудовду дүйнө чемпионатынын финалында уткан балбан Олимпиадага жолдомо алды. Кыргызстандык грек-рим күрөш боюнча балбан Акжол Махмудовдун Парижде өтө турган Олимпиада оюндарындагы ата-андаштарынын бири алмашты. Белгилүү болгондой 9-12 майда Туркияда дүйнөлүк лицензиялык мелдеш өтүп, анда Олимпиадага күрөш боюнча соңку 3төн жолдомо ойнотулган. Анда 77 кг салмакта лицензияга болгариялык Айк Мнатсаканян, венгриялык Залтан Левай жана орусиялык спортчу Сергей Кутузов кол жеткизген. Жакында эле эл аралык олимпиадалык комитет Россия менен Украинанын ортосундагы согушка байланыштуу согушту колдогон же күч түзүмдөрү менен байланышы бар россиялык жана белорустук спортчуларды олимпиадага катышуусуна тыюу салган чечим чыгарган. Бул тизмеде орусиялык Сергей Кутузов да болгон. Мындан улам дүйнөлүк күрөш уюму Кутузовдун алынган лицензияны америкалык Камал Бейге берди. Камал Бей Туркиядагы мелдеште 3-чү жолдомо үчүн Золтан Левай менен күрөшүп, бирок жеңилүү ызасын тартып калган. Камал Бей Акжол Махмудовдун эски атаандаштарынын бири. Буга чейин алар жаш уландар арасындагы дүйнө чемпионатында 2 жолу күрөшкөн. Биринчи беттеш 2017-жылы финалда болуп, анда Акжол Махмудов 11-16 эсебинде жеңилүү ызасын тартып калган. 6-чү беттешке чыгып жатканда Махмудовдун кабыргасында жаракаты болгон. Ал жаракатты жарым финалда алып калган. Экинчи беттеште жаш уландар арасындагы дүйнө чемпионатында 2018-жылы болуп, бул жолу спортчулар коло үчүн күч сынашкан. Анда Махмудов Камал Бейде 8-1 эсебинде жеңген. Камал Бей Пан Америка оюндарынын жеңүүчүсү, 2023-жылкы Пан Америка чемпионатынын жеңүүчүсү, күмүш жана колобойго ээси 2023, 2019, 2024 жылдары. Куликовский 2000ден ашык киши иштей турган кондитердик фабрика курат. Куликовский компаниясы 2000ден ашык киши иштей турган кондитердик фабрика курат. Бул тууралуу Айыл чарба министри Бакыт Төрөбаев сүт өндүрүүчүлөр менен болгон жолугушууда айтты. Төрөбаев акча барга билдиргендей, учурда алар фабриканы куруу үчүн жер издеп жатышат. Ал белгилегендей, Куликовскийдин жетекчисинин айтымында Казакстанда ага ишкана салууну сунуштап, салыктык жеңилдиктерди берерин билдиришкен. Бирок ал Кыргызстанда курууну чечкен. Себеби биздин сүттүн даамы башкача, жакшыраак. Тилекке каршы биздин фермерлер сүттүн сапатын жакшыртуунун үстүндө иштебей жатат. Антибиотикти ашыкча колдонгон учурлары бар, деди министр. Төрөбаев сүттүн сапатын бузуп албоо зарыл экенин айтып, фермерлер кооперативтерге биригиши керектигин сөз кылды. Мамлекет кооперативтерге көңүл буруп, аларга жеңил насыяларды берет, деди ал.